Сыртта кыш. Бул мезгилдин керемети да өзгөчөлүгү дагы албетте аппак кар. Анан да ошол калың карда бутуна лыжа байлап, тоодон сырганап, активдүү эс алууну сүйгөндөрдүкү. Шаардын ызы чуусунан алыстап, таза абада эс алуу ден соолукка кандай гана пайдалуу экендиги айтпаса деле түшүнүктүү. Анын баарын эске алган телевидение кызматкерлери кыштын бир күнүн активдүү эс алууга арнады. Тоодо жаратылыштын койнунда сонун мелдеш болуп жатат. Бул мелдеш массалык маалымат каражаттарынын ортосунда. Бул жерде аба ырайы эң сонун. Барыңыздарды тоого келип, лыжа тебип, чана тебип, эң сонун кыш күндөрүн өткөрүп кетүүгө чакырабыз. 1, 2, 3. Кен соолук! Кен соолук! Кен соолук! Кен соолук! Кен соолук! Тоодогу таймаш журналисттер арасында өттү. Эс алуу менен ден соолукту чыңдоону айкалыштырган иш-чараны KG Group курулуш компаниясы уюштурду. Медиа таймаштын башкы максаты тележурналисттердин башын бириктирип, алардын ортосундагы мамилени чыңдоо. Балким бул иш-чара менен кээ бирлери жакын достошуп калат. Кээ бирлери жакын мамилелеш болуп калат. Ушул максаттан башка максат көздөбөй, ушул бириктирүү, ынтымакка чакыруу бир иш-чарасы буюрса баягы биринчи ирет пилотный проект болуп калды, пилот. Мен ойлойм, мындан кийин дагы эмки жылдары бул масштабтуу деңгээлде уюштуруучулук тарап уюштурган болсо, дайым буюрса колдоп беребиз. Бул саамалык чындыгында эле сөздүн толук маанисинде өзгөчө болду. 3 командага бөлүнгөн маалымат каражаттарынын кызматкерлери мыкты оюн көрсөтүштү. Көп учурда мындай атын угуп, бирок жанынан таанышып жүрбөгөн кесиптештерим менен таанышып атам, өтө кубанычтамын. Бири-бирибиз менен мындай таймашып атабыз, чырдашып атабыз. Кыскасы оюн жогорку деңгээлде өтүп атат. Эң башкысы спорт, машыгып атабыз. Шаардын ызы чуусунан, кара түтүнүнөн таза абага келип, жакшы оюн куруп атабыз, ушул мага жагып атат. Акмарал Аипова, Сыргабек Семетеев, Айсыра Кадырова, Кутмантан көрсөтүүсү.